Кыргызстан 7 область бар. Аларды Нарын. Балыкчы шаарынан келген Надя Мирожникова учурда Нарын районундагы Солтон Сары жайлоосунда эс алууда. Аны менен катар ал жайлоо бакчасына келип, бул жерден жайкы билим алуусун улантууда. Бакчага келген ага абдан кызыктуу. Эң башкысы, орус улутундагы Надя жайлоодогу жаңы досторунан кыргыз тилинде кошо үйрөнүп жатат. Мен балыкчыдан келдим, жайлоого конокко келгем, дагы бала бакчага келгем. Бала бакча жактыма. Бияка келгенде жаңы досторумду таптым. Мактан мен жерде досторума орусча үйрөтүп атам, алар мага кыргызча үйрөтүп атышат. Надя өңдүү жайлоо бакчасында тарбияланып жаткан бөбөктөр тарбиячылар менен биргеликте бул күнү алыскы өлкөнүн ар бир областтарынан келген семинардын катышуучуларына буга чейинки алган билимдерин, өнөрлөрүн көрсөтүп беришти. Биринчи сабагын жазып алабыз. Колубуз менен малып туруп, төмөндөн өйдө карай сабагын жазайбыз. Андан кийин экинчи сабагын жазып алабыз. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун уюштуруусунда өткөрүлүп жаткан окутууда жалаң жогорку окуу жайлардын окутуучулары келген. Анткени быйылкы жылы Нарын мамлекеттик университетинин эмгек жамааты алгач ирет Нарын шаарындагы номер 15 Бактылуу балдар бакчасы менен биргеликте жайлоо шартындагы бала бакчаны алгач ирет уюштурушкан. Андыктан ар бир региондо мындай ишти колго алып, жайылтоо, Нарын жергесинде болуп жаткан ийгиликтер менен тааныштыруу максатын көздөгөн. Ушул Нарын мамлекеттик университетинин тажрыйбасын шул республикабыздын 7 тубанындагы шул бардык педагогикалык окуу жайлардын педагогдорун биз алып келдик. Педагогикалык кафедра бар окуу жайлардын бардыгын тең чакырып, ушул тажрыйбаны биз жайылталы деп, шул республикалык семинар өткөзүп атабыз да. Бүгүнкү күндө ушул өздөрүнүн аймактарына жайылтып, мына жайлоо бала бакчаларын жаңы бир сапаттык деңгээлге көтөрүүгө бир өбөргөсүн түзүп жардам тийгизет деп ойлойм да. Келген меймандар алгач тарбиячылардын чыгармачылык менен сабак өтүшүнө күбө болушса, экинчи бөлүгүндө тарбиялануучулар ата-энелер менен биргеликте иш алып баруу багытындагы бирге иштөө ыкмаларына күбө болушту. Аны менен бирге жайлоо бала бакчасынын түптөлүшү тууралуу да кеңири маалыматтарды ала алышты. Эң биринчи MSDSP-KG фондунун колдоосу менен эң негизги 2006 жылы башталганда жайлоо шартында бала бакчалар уюштурулупчу. Бул Алай районунда, Чоң Алай Ош өрөөнүндө башталган. Андан кийин демирге колдоп Нарынга келген 2010 жылы, 2011 жылы. Нарын мамлекеттик университетинин жайлоо бала бакчасын уюштуруусунун бирден бир себеби келечектеги жаш кадрларды татыктуу тарбиялоодо, жогорку окуу жайда билим алган студенттердин теориялык алган билимдерин практикалык түрдө айкалыштырып алып кетүүсүнө өбөлгө түзүү. Андыктан бакчада аталган окуу жайдын студенттери да келип, балдарга алган билимдерин беришүүдө. Азыр ушул бала бакчага биздин 2 студентибиз практикага келген эле да. Мүмкүн келечекте бала бакчада иштеген адистердин компетенциясын жогору максатында мүмкүн биздин моделди алар өздөрүнүн апробациядан өткөрүп көрөт. Мүмкүн келечекте жайлоо бала бакчаларын сапаттык деңгээлде өткөрүү үчүн бардык вуздар биргелешип кандайдыр бир концепцияны иштеп чыгып, бир эдиний стандарт менен ар тараптан өнүккөн Кыргызстандын баланы өнүктүрүү, өстүрүү боюнча туруктуу өнүктүрүү планын иштеп чыгабызбы деген ой менен чогулуп жатабыз да. Катышуучулар бул күнү жайлоо бакчасында жүргүзүлүүчү иштер боюнча кеңири маалымат ала алышканын айтышып, ар бири өз жеринде жайылтышаарын белгилешти. Булардын бала бакчасы айылда эмес, шаарда эмес, ушул жайлоодо болуп атканы, анан жайлоо жергесинде деле цивилизациянын келгени, анан бул жерде деле балдар интеллектуалдык деңгээлин жогорулатканы бизди абдан кубандырып турат. Алгылыктуу тажрыйбалар бар экен, университетте чоң ресурс бар экен. Булар болсо тарбиячыларын ошол университеттен жөнөтүп, балдардын өнүгүшүнө чоң салым кошуп жатыптыр. Ошондуктан биз да ойлонуп атабыз, ушул университеттин астында ушуга окшогон балдар бакчасын ачсак боло турган экенин. Жылдан жылга жайлоо шартындагы балдар бакчасынын саны өсүш берип, учурда мындай бакчалардын саны 100гө жеткен. Бакчанын саны жетиштүү болгондуктан эми анын санына эмес, сапатына көңүл бурулуп, бул багытта бир катар иштер жүргүзүлөрү пландалууда. Ушул бала бакчалардын өнүгүү борборлорунун сапатын көтөрөлү деп атабыз. Сапатын көтөрөлү деген эмне? Ал биринчи ушул тарбиячыдан башталат. Ошол тарбиячылар тандоодо, аларды окутууда, алардын ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүүдө ушул абдан бир өзүбүздүн күчүбүздү жумшайбыз.
Андан тышкары ушул жайлоодогу өнүгүү борбору деп атап аткандан кийин ата энелер менен ошол жергиликтүү жайыт колдонуучулар менен иштөөнү дагы жандандырабыз да. Кенже курактагы балдарга канчалык көп көңүл бурулуп, билим берүү да ушул мезгилде башталса, анда өлкөдө сабаттуу инсандар да көп болот. Ал эми сабаттуу инсандарды окутуп тарбиялоодо ата энелердин да педагогикалык сабаттуулугун да өнүктүрүү зарыл. Анткени тарбия берүүдө ата энелердин да ролу өтө чоң. Кыргызстанда бул абдан актуалдуу проблема да. Ошондуктан ошол аталардын педагогикалык сабатын жана апалардын педагогикалык сабатын, алардын балдардын өнүгүүсүнө маани беришин, алардын балдардын курактык психологиясына, балдардын өнүгүү өзгөчөлүктөрүнүн боюнча маалыматтарды алуусуна биз барган сайын ишти аябай күчөтөбүз. Бул ошол жайлоодогу өнүктүү борборлорунун өтө бир маанилүү bir ишмердүүлүгүнүн өтө бир маанилүү бөлүгү деп айтсам болот да. Эгерде каралар десе, эгерде биз корон менен эмес, башка жак менен баштасак эмне деп аталат? Жаш мундарды ар тараптуу өнүктүрүү багытында аталган коомдук фонд тарабынан аргыл тармактын мыкты адистери тарабынан окутуу иштери да жүргүзүлүүдө. Бул багытта Шаадат Момуналиева 5 күндөн бери бакчадагы балдарга жаш курагына жараша шахмат боюнча окутуп үйрөтүүдө. Кайсыл жакта то жайлоолордо ушундай садиктер болсо, ошол жактарга бөлүнүп келдик. Мен болсо ушул 5 күнгө келгенбиз. Нарын ушул Солтон Сары балакчасына келгенбиз. Бул жакта 4 күндөн бери сабак өттүк. Бул жакта негизинен 6 жаштан өйдө болгон балдар келип үйрөнүп атышты. Биз бул жакта аябай убакыт аз болгондуктан 2-3 айда болот турчу сабакты үйрөттүк. Бирок кичине болсо дагы шахмат жөнүндө түшүнүк ала алышты деп толук ишенимде айта алам. Эгерде бул жакта 15 бала болсо, анын эң жакшы өздөштүр алды деген 5 бала болушу мүмкүн. Анткени ушунча тез убакыттын ичинде бардыгына бирдей үйрөтүү кыйын болуп калат. Сөз түрдө бул жакта баланын өзүнүн кызыгуусу болуш керек. Ошон үчүн өтө кызыккан балдар жакшы үйрөнө алды деп айта алам. Нургүл Курманалиева, Болот Шайлообеков, Нарын району.